Биринчиден силерге рахмат айтам. Ушинтип биздин жаңы демге силер дем берип атасыңар. Мына могул биздин атчан жигиттер эрикпей, мына силер убакыт коротуп, күндүн тийгенине карабай ушул жерге отуруп, ушул бизди колдоп аткандарга чоң рахмат. Эми ачык айтканда мени башка деле партиялар чакырган тизмегечи. Бирок мен ал жерден алчы партияларын чыксам, мен монтип алдыңарга чыкпайт элем да, силерди чакырбайт элем, анткени уялмакмын. А могул команда үчүн мен уялбайм. Мен ак жүзүм менен алдыңарга келдим. Анткени менин духтарыма, менин принциптериме туура келген адамдар буйруса жаныбызда. Акыркы съездге 4-5 күн калганда ким гана биздин партияга келген жок. Тизмеңерге кирейин, мынча $1000 берейин, тизмеге кошкула деп, бирок мына Жанар, Рыскелди байке, Эльвира, Наталья болуп кеңешип бирөөнү да кошкон жокпуз. Биз тизмени таптаза калтырдык. Арабызда бирөө да жок. Кыргызстанды 30 жылдан бери кемирип, рызкысын жеп, бюджетте акчаны урдагандардан бирөө да жок. 120-нын ичинен издесеңер таппайсыңар. Анткени өзүм да жеке бир сире карап чыккам. Башка партияларды карап көрсөңөр, 10-20дан таппашыңар мүмкүн, бирок 30-40тан баштап, ошол жана өйдө Жанар айткандай бир 100гө жакын азыркы депутаттар бар. Алар 5-6 созуфтан бери келатышат. Же элге пайдасы жок, только өзүнө пайдасы бар. Кыргызстаныбызда болсо $5 миллиард карызга такады. Мына пандемияда болуп атканда $700 миллион ашык карыз алып атышат. Мен жакшы эле айттым, болбойт. Давайте 700 эмес, бир 300 эле алалы. 400'дү мен билем, таможняда катылган акчалар бар. Кеминде 20-30 миллиард сом. Жакшылап барып издесек, камера койсок, ошо таможниктерди тазаласак, ошол жерде толтур акча бар. Кредит албай эле ошол көмүскө экономикадан алып чыгып, ошол маселени чечсе болот. Ошол эле бизде эркин экономикалык зона Бишкек деген бар. Ал жерде текшерсек, бюджетке чогулган акчанын бир канчасы туура эмес колдонуп, бирөөнүн чөнтөгүнө кетип калат экен. Ошонун баары мен айтканда бизди жумуштан кубалап жиберди. Бирок мен ойлойм, бул күрөштү аягына чыгарабыз. Бизде жакшы команда чогулду. Анткени дүйнөлүк ар кандай эксперттер да айтат. Кайсы бир өлкөгө дейт, $10 миллиард бер дейт, жардам 20 миллиард бер дейт, пайда чыкпайт дейт. ГД боюнча жашай берет, пока ичинде коррупционерлер тазаламайынча деп. Поэтому биздин негизги жумуш азыр ушул миссия. Биз парламенттин артынан өкмөттү, акыры Кыргызстандын жалпы мамлекеттик кызматкерлердин мамлекетке кайдыгер караган, акча урдаган, ишин кыла албагандын баарын тазаламайынча Кыргызстанды бутка тургуза албайбыз. Биз ошол иштин башына турдук, буйруса аягына чыгарабыз деп ойлойм. Эми 2012-жылы мына биздин эжелер отурат мектептин. ОРТге даярдоо курстарын баштаганбыз, эжелер. 8 жыл өтүп кеттир, көздү ачып жумгуча. Эми айылыбызга кылып аткан кызмат мен үчүн ар дайым маанилүү. Шайлоо болот, шайлоо кетет. Мен үчүн маңсап деле, бийлик деле маанилүү эмес. Мен үчүн Кыргызстанда чыныгы өзгөрүү маанилүү. Кегети анын ичинде. Ошон үчүн Кыргызстанды оңдосок, кегети да оңолот. Бирок мен айтып кетет элем, бул биринчи эле кадам. Буйруса парламентке силердин колдооңор менен өтсөк, ар жакта экинчи кадам башталат. Парламент ичинен биз ичинде күрөшөбүз. Ал күрөштү да буйруса силер көрөсүңөр. Аман эсен болсок, анан өкмөт түзөбүз, анан иштейбиз. Экинчи, үчүнчү, төртүнчү кадам бар. Акыры менин оюмча биз Кыргызстанды жакшы өнүгүү жолуна салабыз деп ойлойм. Бирок азыр шайлоо өтө катуу кетип атат. Мен силерге айтып коеюн, мына биздин эле кегетлик балдар кыздар айтып атат. Элдар байке паспорттары чогулуп кетип атат. Бул эмне депчи. Мен силерге айтат элем, паспортуңарды эч кимге бербегиле. Булар атайлап билип, кегетликтер мени колдоорумду билип туруп эле силердин паспортуңарды чогултуп, компьютерден силерди башка участоктор кыртып салып атат. Силер эртең келип бу жерге добуш берем дегенде өзүңөр таппай каласыңар. Ошон үчүн паспортту бербегиле, алданбайлы. Булар алдап атат дагы, добуштарды сатып алып атат, ага жол бербейли. Аягына чейин мындай катуу күрөшөлү. Рахмат.